Курулушу жүрүп жаткан балдар бакчасынын бири Чоң Тала айылында. Аталган айылда бала бакча үчүн кезек күткөн балдардын саны арбын. Бул муктаждыкты чечүү үчүн өткөн жылы 34 орундуу балдар бакчасынын курулушу башталган. 2019-жылы октябрь айларында башталган. Ошондон бери мына азыр коронавируска байланыштуу аз-маз кичине токтоп калды. Азыр мезгилде бар өзүңүздөр көрүп тургандай бар сырттары бүтүп, ич дагы бүтүп атат. Эми бизде азыр Чоң Тала айылында бир 90-100ге жакын бала детсадка келет. Баткен облусу капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан облус аймагында социалдык объектилер курулуп жатат. Алардын 20дан ашуусу чек ара аймактарында. Бул чек арага жакын жайгашкан аймактарды ушундай бала бакча жана социалдык курулуштар менен толуктоо үчүн атайын өкмөттүн 437-токтомунун негизинде азыр 20га жакын ушундай объекттер берилген. Былтыртан бери курулуп келаткандары бар. Мына сиздер көрүп турган Чоң Тала айылындагы 34 орундуу балдар бакчасы быйыл декабрга чейин бүтүрүп тапшырылат. Чоң Тала айылында бүгүнкү күндө бир балдар бакчасы иштеп келет. Бирок орундардын жетишсиздигинен 100ге жакын бала балдар бакчасына барбай турат. Мындан улам жергиликтүү тургундар жаңы бала бакчанын курулушун чыдамсыздык менен күтүүдө. Бул жерде өзү сагдыгиз бар, кичине. Бала батпайт. Анан ошо немеге ылайык эле балдар барганда калган балдар бардыгы үйдө эле. Бул садыгизда эртерээк бүтүп калса, ошо үйдө балдар да садикке келип билимдерин алса жакшы да. Азыр көп бала үйдө, анан көчөгө чыгып неме кылаттар да. Бакча болсо жакшы эле. Бакча эртерээк бүтсө, элдин баары ошо бакчаны күтүп турушат. Качан бүтөт деп баарыбыз эле күтөбүз. Бакчага келген балдар жакшы билим алат да эми. Дагы бир жаңы балдар бакчасынын имаратынын курулушу Карабак айыл аймагынын Дөбү айылында жүрүүдө. Аталган айылда буга чейин балдар бакчасы болгон эмес. Имараттын курулуш иштери бүткөрүлсө, айылдагы 50ден ашуун балдар бакчасына баруу мүмкүнчүлүгүн алышат. Ошол күнгө чейин садик бизде болгон эмес. Балдарыбыз үйдө эле болуп турган. Азыр садикке муктаж болуп, азыр мына Кудай кааласа мына 100ге ашып атат. Жакында мына жаңы жылга чейин пайдаланууга берилет деп үмүт кылып турабыз. Бүгүнкү күндө курулушу жүргүзүлүп жаткан социалдык объектилер үчүн мамлекет тарабынан каражат убагында бөлүнүүдө. Буга чейин курулушу бүткөрүлө турган объектилердин иши дүйнөлүк пандемияга байланыштуу кечиктирилген. 2019-жылдын күз айынан башталды. Курулуш иши аябай жакшы жүрүп аткан. Быйылкы бул дүйнөбүздөгү пандемиянын негизинде бул 2020-жылдын март айларында кичине кармалып калды. Чектөөлөрдөн кийин иш башталгандан бери каржылоо маселесинде эч кандай суроо жок. Ишибизди баштадык. Мына 1 ай болуп калды. Иш кызуу жүрүп жатат. Октябрь айынын аягына бул садикти тапшыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз турган жер Карабак аймагына караштуу Дөбү айылы. Бул жерде ушул 34 орундуу балдар бакчасынын курулушу жүргүзүлүп жатат. Аталган имарат курулуп толугу менен пайдаланууга берилсе, бул айылдын кичинекей бөбөктөрү үчүн жаңы жылдык белек болуп калмакчы. Айзада Айталиева, Расул Садиров, Алтын беш жаңылыктары.